Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Сулайманов Түп районундагы жолдун оңдоп түзөө иштери менен жерине барып таанышты. Средний ремонт деп айтылат бизде, средний ремонт. Бүгүнкү күндө акчасы да бериле элек бул жердеки. Башталганына бүткөнүнө бир жума болду бүткөнүнө. Жалпы Түп району боюнча 18 километр жол капиталдык салымдарга киргизилген. Николаевка айылындагы 1 километр 170 метр жол бүткөрүлгөн. Ал эми Түп айылындагы борбордук жолдун айылдын башталышынан бүткөнүнө чейинки узундугу 3,5 километр жолдун оңдоп түзөө иши каралган. Ишке суудан 1 километр 300 асфальт басылып бүтүлдү. Азыркы учурда 6 километр 700 метрге Токтаян тараптан азыр жолдор салынып, кийинки жумада бир 3 километрден асфальт басылган турат да. Азыркы тапта Түп айылынын борбордук көчөсүнүн 400 метрине 2 катмар асфальт төшөлүп бүттү. Кээ бир учурларда оңдоп түзөө иштеринин мөөнөтүн созо турчу ар кандай кыйынчылыктар пайда болот. Мисалы, аба ырайы, акча каражаты жана башкалар. Көчө күнгө чейин 16 миллион 200 келип түштү акчасы. Азыркы тапта ушу бордюрлар бир аз кармап атат. Бордюрларды аркы жумада бүтүп калса, биринчи экинчи күндөр бүтүп калса, ушул жумада аркы жумадан баштап бул жагын асфальт төшөй баштайбыз. Жолдун оңдоп түзөө ишин сентябрь айында тездетилген режимде иштешип, октябрь айына толук бүткөрүп, жолду ачууну көздөп турушат. Чолпон Нурзалиева, ТРК Волна, Ысык Көл. Кыргызстандын кол өнөрчүлөр кеңешинин республикалык координатору Нурзат Жээнбек кызы Каракол шаарында өткөн кол өнөрчүлөр жарманкесинде ар дубандан келген салттуу билимди жана өнөрдү алып жүрүүчүлөр менен биргеликте өзүнүн эмгектерин көргөзмөгө коюп тааныштырды. Кол өнөрчүлөрдүн ошол жаратман индустрия деп койдук, креативдүү экономиканы көтөрүүгө болгон максаттары жана жолдору да. Ошол жөнүндө айтып кетмекчибиз. Кол өнөрчүлөр, сүрөтчүлөр деги эле искусство тармагындагы адамдардын азыркы жашоодо болгон мындай маңыздуу эмгектери экономикага өтө көп пайдалуу десек болот. Анткени салттуу билимди көтөрүү жана сактап калуу ниетинде иш-чараларды өткөзүп жатабыз. Кыргыздын мурунку эле салттуу техникасын дүйнөгө чыгаруу үчүн башка материал катары колдонуп, анын ичине жандуу, тартуу киргизип, философиялык маанини камтыган кийиз, ала кийиздер көз жоосун алат. Сырыңды эч кимге айтпа дейт да, мына бир код, же болбосо штрих-код, баягы сырдуу бир ачкычтарды катканда эч ким сени ача албагыдай кылып кат деген философия киргенде ичинечи. Бул мындай адамдын ички дүйнөсүнө болгон мамилеси да, бул жакта дагы сырыңды эч кимге айтпа деген жумуш. Анткени баягы ичиңде сыр болот, ошону кайсыл жерде кулпу бар болсо ошол жерде ачкыч болот да. Эшик бар болсо эшиктин артына бир сыр катылган. Ошол сырлар жөнүндө аркы мындайча айтканда ала кийиз микромир жөнүндө. Баягы көзгө көрүнбөгөн, мисалы үчүн бак дарактын үстүндө дагы бир өсүмдүктөр өсүп кетет да. Ал өкө бир эле учурда эки башка жашоосун өтүп атат да. Ал жашоодо бир адамдарга болгон гармония да. Жаратылыш бул картиналар деп койсок болот, жаратылышты коргоого арналат да. Алар болсо тигил жактагы жалбырак бар. Жалбыракты болсо бир жалбырактын ичинде бир өмүр бар да. Анан баягы Кудайдын өкүмү жок, бир да жалбырак бактан түшпөйт деген жөнүндө ошо бир жалбырактын ичинде жашоо. Ал эми бул тоолор жөнүндө петроглифтердин мааниси улуу муундун кичүү муунга калтырып кеткен каты дейт. Негизи жараткан эмгектеринин сериялары бар экен. Бирок Каракол шаарындагы көргөзмөгө ченелүү гана алып келе алганын айтты. Чолпон Мурзалиева, телерадиокомпания Волна, Ысык Көл.